Бүгүн Жалал Абад шаарынын Курманбек стадионунда өткөн биринчи эл аралык футболдук беттештик көрүүгө 1000ден ашуун футбол сүйүүчүлөр катышты. Анда Кыргызстандын Нефчи футбол командасы Тажикстандын Худжан командасы менен оюн талаасында кезикти. Бүйүр кызыткан оюндун биринчи бөлүгүндө эсеп ачылбай, тараптар тыныгууга чыгышты. Ал эми экинчи бөлүгүнүн 9-мүнөтүндө Нефчи командасынын оюнчусу Александр Игнатенко каршылаш командасынын дарбазасына гол киргизип, күйөрмандар күткөн эсепти өзгөрттү. Элдер бийыл мына кар жабагандачы стадионго батпай калат эле. Кар жаап кичине элдер суукка келбей калды. Бирок бардыгы колдоп кубатып атат да, үйүндө жатып, жолдо жүрүп, мына бизге бардыгы звонок кылып атат азыр. Бул чоң ийгилик биздин Кыргыз элинечи. Азия футбол конфедерациясынын кубогунун алкагында уюштурулган оюндардын беттештик туру 26 февраль күнү Тажикстан Республикасында өтөрү белгиленди.